Жакшысыңарбы? Бүгүн ашыкча сарсананы кантип токтотушту айтып берем силерге. Менин атым Нуржан, мен психологмун. Ашыкча сарсана кайсы маалда пайда болот? Көбүнчө биз күндү аяктап, жыйынтыктап, жаң эле жатып эс алып, уйкуга баталы дегенде баягы арынын уюгундай болгон, баш аягы жок ойлор басып, уктай албай да калышыбыз мүмкүн, жүрөгүбүз ашыкча дүкүлдөгөндөй сезилиши мүмкүн. Же тери басышы дагы мүмкүн кээде. Ошондо эмне кылабыз? Ушундай учурлар менен акыркы күндөрү көп кайрылуулар болуп атат. Мен өзүмдүн кардарларыма мындай ыкмаларды сунуштайм. Ашыкча ой басып кеткенде, мисалы үчүн күн ичинде же жакын арада эле бир конфликт сыяктуу учурлар болсо, же катуу ойлондурган нерселер болсо, биз ошону оюбузда улам тегеретип эле ошол ситуацияны кайта калчай беребиз да. Ошону токтотмоюнча биз жакшы эс ала албай калабыз. Аны токтотуш үчүн 3 барак деген бир сонун көнүгүү бар. Кадимкидей эле мындай 3 барак аласыз эки жагынан. Анан кийин жанагы сиздин оюңуздагы болгон нерсени же сиз ойлоп аткан адам жөнүндө ушул кагазга бул жагынан баштап, бул акыркы жерине чейин толтуруп жазып чыгасыз. Ортосуна келгенде ойлоруңуз, ошол сезимдериңиз түгөнүп калса, токтобойсуз. Өзүңүздү мажбурлап, өзүңүздү колго алып, кадимкидей мен баштадымбы, аягына чейин жетем деп туруп, 3 баракты тең толтуруп жазып чыгасыз. Ошондо бул көнүгүүнү жасап бүткөндөн кийин аягында чарчайсыз, мээңиз дагы бошоп калат, бир аз уйкуңуз дагы келип калат. Ошентип барып жатып эс алсаңыз болот. Бул көнүгүүнү улам кайталай берсеңиз, сиздин жакында эле башыңыздан өткөн оор окуялар дагы өзүнүн эмоционалдык басымын жеңилдетип, өзүңүздү жакшы сезип каласыз. Анан кийин учурдагы абалды тагыраак, оңоюраак көрүп, ал абалдан чыгышты тез эле таап ойлонуп кетесиз. Кийинки дагы бир ыкма бул түркүн дем алуу ыкмалары. Мисалы үчүн биз айрым учурда бир нерсени күтүп, ошого толкунданып, андан коркуп, анан кийин анализис парализис деген сөз бар. Талдай берип, анализдей берип, анан кийин такыр катып кыймылдай албай калган учур болот да. Бирок бул денебизде дагы болушу мүмкүн, бирок оюбузда көбүнчө. Андан кантип чыгабыз? Мындай болуп калса эмне болот, тигиндей болуп калса эмне болот деп түркүн ойлорду калчай берип, такыр бир дагы кадам кыла албай туруп калган кезде шашпай дем алышыбыз керек. Анчүн мен сыяктуу отурасыз, бут колуңуз түз, жай, анан кийин чоң дем алып, ал демди бир аз кармап, анан шашпай чыгарасыз. Ошол чыгарып атканда жанагы ойлор сиздин демиңиз менен кошо чыгып кетип аткандай элестетесиз. Улам ушул көнүгүүнү кайталай бергенде баягы сезимдериңиз жеңилдей түшөт. Сезимдерибиз жеңилдегенде абалдан кандай чыгышты оңой эле таап кете алабыз. Дагы бир ыкма бар, силер менен бөлүшкүм келип атат аны. Эгерде аябай катуу ой басып кетсе, эшикке чыгып, тезден бир 40 мүнөттөй жөө басып келиш керек да. Жаныңызда парк болсо аябай жакшы, парк жок болсо коронун ичинен деле басса болот. Ары бери баягы кинолордо байкасаңыздар керек. Адамдар катуу ойлонуп атканда, кандайдыр бир кризистик учурда адамдар ары бери басат, колун артка алып алып. Ошол сыяктуу сиз дагы ары бери басып көрсөңүз, биздин бут иштеген сайын биздин денебиздеги биохимия, гормондордун курамы акырындап өзгөрөт дагы. Баягы стрессти чакырып күчөтүп аткан нерселер, алар улам өзгөрүп кетет. Ушундай 3 ыкма менен бөлүшкүм келет. Ашыкча кабатыр болбоңуздар, кандай гана абал болбосо, бул убактылуу нерсе деп бекем ишениңиздер, өзүңүзгө ишениңиздер.